баарыбызга белгилүү болгондой бул күнү кыргыз эли эркиндик, адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук үчүн бийликке каршы чыккан тарыхый окуя орун алган. Тилекке каршы элдик бийликти орнотууга катышкан 87 эр азамат окууга учуп, элдин, өлкөнүн тагдыры, элибиздин жыргал жашоосу үчүн жан беришкен. Алардын элесине таазим кылып, ата-энелерине, жакындарына көңүл айтып, жыл сайын эскерип келе жатабыз. Алардын патриоттуулук менен жасаган эрдиги, жаркын элеси эч качан унутулбайт. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.